Меники жана салкын деген аталыштагы атамекендик брендтин катарына эми жынсы кийимдери дагы кошулат. Ал үчүн текстиль транс ишканасы Түркиядан заманбап үлгүдөгү жабдыктарды алып келген. Анда жынсы материалдарын жууп, кургатып жана үтүктөп бере турган функциялары бар. Ошондой эле эркектер, аялдар жана жаш балдар үчүн жынсынын бардык түрлөрү тигилет. Кыргызстанда буга чейин аракеттер болгон, мындай жынсы изделияларын чыгарганга. Бирок тилекке каршы ийгиликсиз болуп калган. Буюрса биздин аракетибиз жакшы багытта деген ойдомун. Өзүбүздүн магазинибизге өзүбүз жынсы тигип, анын бара-бара көлөмүн көбөйтүп, башка мамлекеттерге дагы экспорттоого жетишебиз деген үмүттөмүн. Кыргызстанда алгачкы жолу өндүрүлүп жаткан жынсы кийимдери USAID-тин колдоосу менен ишке ашырылды. Гранттык негизде 8 миллион сомдон ашык каражат берилген. Ал эми кыргыз жарандары үчүн 350 жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана компаниянын сатуу көлөмүн 3 миллион долларга жакын көбөйтүүгө багытталган. USAID Кыргызстандын экономикасын көтөрүү максатында 30 жылдан бери өз ишмердүүлүгүн көрсөтүп келет. Акыркы 3-4 жыл ичинде 130 ишканага колдоо көрсөттүк. Анын негизинде өлкө боюнча 17 000 жаңы жумуш орундары түзүлдү. Ошол 130 ишкананын ар бир үчүнчүсү текстиль тармагындагы фабрикалар. Ири ишканалардын сап башындагы текстиль транс фабрикасы жынсы чыгарууну баштады. Коомчулукта негизи жынсы кийимдерине талап күчтүү. Негизи аталган ишканада тармактары көп. Тагыраак айтканда, пахта өстүргөндөн баштап аны тазалап, жип жасап, кездеме токуп жана ар түрдүү кийимдерди тигүүчү 5 фабрикасы бар. Кездемелердин сапаты жогору жана эл аралык талаптарга жооп берет. Бул биз материалдын өзгөчөлүгү 100%тан хлопоктон жасайбыз. Синтетика кошуп аралаштырып чыгара алабыз. Таза синтетика кыла алабыз. Казакстан, Европа өлкөлөрүнө, Россия, Белоруссия көп өлкөлөргө чыгып атабыз. Евразиялык аймагы менен да көп жеңилдиктер болуп атат. Ошон үчүн көбүнчөсү Россия, Казакстандар менен иштешебиз. Сезон учурунда кездемелерге ички жана тышкы рынокто суроо талап күч болуп, фабрика тынымсыз иштөөгө туура келет. Бүгүнкү күндө ишканада күнүнө 10 000 тоннага чейин ар түрдүү кездемелердин түрлөрү чыгарылат. Алардын өңдөрү жана сапаттуулугу келген буйрутмалардан көз каранды. Бүгүнкү күндө фабриканын жетекчилиги ишкананы дагы да кеңейтүү аракеттерин көрүшүүдө. Эгерде ишке аша турган болсо, анда күнүнө 30 тоннага чейинки ар түрдүү материалдардын чыгарылышы пландалууда. Азыркы тапта текстиль транс фабрикасында 1500дөн ашык кызматкер иштейт. Алардын арасында жыл сайын квалификациясы жогору эл аралык деңгээлдеги адистер да бар. Долбоордун алкагында киреше булактары менен кошо жумуш орундарын 19 000ге чейин жеткирүү пландалууда. Сарагүл Полотова, Элдар Нарбеков, ЛТР, Чүй облусу.